Район борбору Атбашы айылындағы Карбек уулу Акматалы атындағы орто мектептин окутуусу Дилназ Акматбекова кичи мекенин өнүгүшүнө барамдуу салымын кошууга өтө дилгер. Анын баамында алыскы жайыттар менен кыштоолордо 4 түлүктүү туур асыроонун талаптары таптакыр сакталбайт. Ушундан улам курбалдаштар менен бирге заманбап мал кананын макетин даярдашкан. Биз деген көнчөсү малдарды кошуп салабыз. Ойду да, койду да кошо. Бирок чында деген буларды өзүнчө кармаш керек. Буларга дагы жакшы мамиле кылсаң, булар дагы жакшы нерсе берет. Биз деген көнчөсү мал чарба менен эле алек кылабыз. Ошол үчүн биз адамга кандай мамиле кылсак, малга да ошондой мамиле кылыш керек. Биз бул кол өнөрчүлүктөрдү жөн гана жасаган жокпуз. Ал эми башында Диана Кеңешалиева отурган аталган билим уясынын 9-класстын окуучулары Атбашы өрөөндө кеңири жайылтылган кол өнөрчүлүктү турмуш тиричиликке колдонууну сунушташкан. Алардын көз караштарында бүгүнкү күндө экологиянын тазалыгына кам көрүү көңүл сыртында калууда. Маселен, кайда барба ар кайсы жерде чачылган пластик баштыктар. Андыктан кызды үйдө кыл жатпайт демекчи, жаш ойлоп табуучулар табияттын кооздугун бузбай сактоого өбөлгө өз эмгектерин жасашкан. Мисал алсак, азыркы заманда биз желим баштыктарды абдан колдонобуз, бирок адамдар байкабайт, өздөрүнө зыян келтирип, экологияда зыяндык келтирип атканыбызды билбейбиз. Ошондуктан биз ушундай кийизден жасалган баштыктарды көтөрүшүбүз керек. Анткени булар экологиялык таза жана көпкө жетип оюнчуктар жасадык. Булар азыркы балдарга абдан пайдалуу жана эч кандай зыян келтирбейт. Мына ушундай ойлоп табуулар көрсөтүлгөн фестиваль математика, физика, химия сыяктуу так илимдерди бириктирген STEM программасынын чектеринде уюштурулгандыгын белгилейле. Анын тутумдагы илимдеги кыздар долбоору 2 жылдан бери аракетте. Муну демилешкендердин пикирлеринде билим берүүдөгү мындай ыкма мектеп окуучуларын өз алдынча ой жүгүртүүгө жана теория менен практиканы айкалыштырууга шыктандыргандыгы менен өзгөчөлүү. Бул STEM багыты боюнча иш алып барганыбыздан бери балдар жакшы кызыгып, өздөрү колу менен кармап, инженерный расчет жасашып, эсептешип, анан жазалуу ыкмасын, технологиясын эсептеп чыккандыктан, өздөрү кол менен кармагандыктан абдан кызыктуу болуп кызыгып атышат. 11 февраль илимдеги айымдардын жана кыздардын эл аралык күнү болчу. Мына ушул күнгө карата бир жума ичинде ушу STEMди жайылтуу максатында ар бир мектепте STEM жумалыктары өткөрүлдү. Анын алкагында так илимдердин мугалимдери менен биргеликте биздин теңдеш тренерлер биргеликте ачык сабактарды уюштурду. Негизден мына ушундай мүнөздөгү аталган долбоордун аркасында орто мектептерде аякташкан 400 кыз ар кандай так илимдер менен алек. Жада калса алдылары өздөрүнүн алгачкы ачылыштарын жасоого үлгүштү. Эске салсак, баардан мурда жаш окумуштарды мектеп партасынан тарта тарбиялоо кызыкчылыгы көзөлгөн бул аракеттер өлкө боюнча 50 билим уясында жүрүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Атбашы району.